Бүгүн 5-октябрь түнү башаламандык учурунда каза болгон 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүтбектин сөөгү кечи мекенинде жерге берилди. Бишкекте түн тынч өттү, бирок күндүз бир нече жерде митингдер болду. Кызматка кайтып келүүлөр. Бишкек мэри Азиз Суракматов, Талас губернатору Марат Мураталиев кайрадан кызматка келишти. Ал эми Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин кызмат ордуна кайтып келиши канчалык мыйзамдуу болду? Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Мыктыбек Абдыллаев менен импичмент маселесин талкуулады. Ушул жана башка кабарлар менен программабыздын биринчи бөлүгүндө толук тааныштырабыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь түнү башаламандык учурунда каза болгон 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүтбектин сөөгү кечи мекенинде жерге берилди. Маркум Лейлек районунун Кара Булак айылынын тургуну Үмүтбек бир үйдүн жалгыз уулу болгон. Ал кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда катуу жарат алып көз жумган. Аймактагы Азаттыктын кабарчысынын айтымында тажыйга кайсы бир саясий партиянын мүчөлөрү барган эмес. Бишкекте түнү ыктыярдуу элдик кошундун өкүлдөрү Борбор шаардагы муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларды, кафе, ресторан, соода борборлорун кайтарууда. Түнү өкмөт имаратынын алдында да жүздөгөн ыктыярчылар турушту. Кайтарууга алынган объектилердин арасында КТРК, өкмөт үйү, мамлекеттик резиденция, башкы прокуратура, мейманкана, ири соода борборлор жана башка жайлар бар. Ал эми бүгүн Борбор калаада бир нече жерде митингдер болду. Өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровду колдогондор чогулган болсо, Бишкек мэриясынын алдына Бишкек мэри Азиз Суракматовдун тарапташтары чогулушту. Мындан тышкары Каржы министрлигинин жааматы башчысы Бактыгүл Жээнбаева менен иштеше албай турганын айтышып, наразычылык билдиришти. Алардын айтымында Жээнбаева Каржы министрлигинин иштектеги кесипкөйлүгүнүн жоктугу жана мамлекеттик кызматта тажрыйбасынын жетишсиздиги себеп болгон. Бишкектеги бүгүнкү абал туурасында Ильяс Анарбай уулу баяндайт. Жараткан Алла Садырга 2 айга уруксат береличи? Беребиз. Бердикпи? Беребиз. Садыр иште, эл үчүн иште. Бишкекте бүгүн бир нече жерде митингдер уланды. Ар бир чогулган жерде эл ичинде чагымчылдык күчтөр орун алган. Топтоп болуп өз алдынча план түзгөндөрдү көрүүгө болот. Ал эми өкмөт үйүнүн алдында топтолгондордун басымдуу бөлүгү Садыр Жапаровду колдогондор. Келечек үчүн күрөшкөн эл бул бактылуу эл деп ойлойм да. Мен да мыйзамдуу мамлекетте жашагым келет. Ошон үчүн өзүнүн келечегибиз үчүн күрөшүп Садыр Жапаровду колдоп келдим. 50% эл ачка. Эл жыргагандан акчага сатылып аткан жери жок. 2 мүшөгүн алып калайын жок дегенде 1-2 ай жейин. Ушул жашоодон өтүп кетейин деп алып атат. Эл тиги колосун сатып жыргагандан эметип аткан жок. Азыр элдин баары түшүнүктүү. Или боюн сурасам айтты, ey, бала чакага жээрге нан жок. Берген акчасын албаганда эмне кылам деп байкуштар алып аткандар күнөөлүү эмес. Ал жана уурдап таратып аткандар күнөөлүү. Ошон үчүн ошолорду мына өкмөт биргелешип калса, ошолорду кармап отургуш керек. Ичкен жеген мурунку уурдагандардын баарын кустурушубуз керек. Бул топтогуларда жаштардын кызматтарга келишин каалагандар. Алардын ичинде атайын алыстан жаштарга оюн жеткирейин деп келген аксакалдар да бар. Алар элди жаштыкты жамынган ар кайсы кошоматчы күчтөргө алданбоого чакырды. Мен калыстык сөзүмдү айтайын деп келдим. Жапаровду да тааныбайм, депутаттарды көргөм, тиги телевидениеде анча-мынчасын тааныйм. Бирок кыргыз элинин ынтымагы үчүн айта турган сөздү кары киши айта албаса, анда карылыгында не пайда? Шайлаган Жапаровду эл көтөрүп койду, ошону 2 ай убакыт берели. Убакыт 2 айдын ичинде азыр жаштар айтып атпайбы, тиги жаштардан койбой атат деп. Ал өзү убада берди. Жаштардын эч кимисин мурдаш дегендерди алып келбейм. Только жаштар менен эл журт менен кеңешип коебуз деп. Иллюстрация закону бар. Ошону мыйзамга күчүнө киргизип туруп, анан мурунку иштегендер өзү эле чыгып калат.
Эл журт ошону түшүнүш керек. Ошондой эле бүгүн Бишкек мэри Азиз Сурахматов кызматына кайтып кайрадан иштей баштады. Мэрия имаратынын алдында анын ишин улантуусун талап кылган эл чогулду. Арасында ага каршы топтор да бар. Эске салсак, 6-октябрь күнү Азиз Сурахматов кызматтан кетүү боюнча арызын жазган. Бирок анын кызматтан кетиши боюнча чечимди шаардык кеңештин депутаттары кабыл ала элек. Ошол аз убакыт аралыгында 3 адам мэр болууга жетишкен. 6-октябрь күнү эртең менен координациялык кеңеш Жоошбек Кояналиевди мэрдин милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Бирок кечке жуук ошол эле кеңеш мэрлик кызматка Мирлан Бакитаев келсин деген чечим чыгарышкан. Ал 15 саат кызмат өтөгөндөн кийин анын ордуна кайра мэрдин милдетин аткаруучу болуп Алмаз Бакитаев келген. Сурахматовду колдошуп, Сурахматовду кайра ордуна коюу болуп жатат. Бирок Сурахматов айтыптыр. Вице-мэр иштеп турсун, мен вице-мэрге жардам берем деп айтыптыр. Эгерде ошондой болсо, биз колдойбуз. Вице-мэр иштеп турсун убактылуу. Бул жерге ар кандай күчтөр жанагы провокаторлор келип, мисалы Строкова, Айда Касымалиева, Строкованын футболкасынын төшүндө Жээнбеков Сооронбайдын сүрөтү турат. Ал келип айтат, "О, мына эски бийликтер кайра ордуна келсин" деп атат. Андай эмес. Наразычылыктар бүгүн Каржы министрлигинин эмгек жааматында да орун алган. Анда аталган мекеменин кызматкерлери министр Бактыгүл Жээнбаеванын иш ордуна киргизбей, кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Буга алар Жээнбаеванын 2 жыл ичинде эмгек жааматын 2ге бөлүп койгон деген жүйө келтиришүүдө. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кызмат ордуна кайтып келип, ишин улантууда. Бирок тарапташтарынын колдоосу менен келген мэрдин бул кадамы канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралат. Анткени ага шаардык депутаттардын көбү колдоо менен ишеним көрсөтпөө чечими кабыл алынган. Сарыбашев өзү кызматтан өлкөдөгү туруктуулук менен элдин тынчтыгын эске алуу менен кеткенин түшүндүрүүдө. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кече 7-октябрь кызмат ордуна кайтып келген. Ага себеп өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн Садыр Жапаровдун бардык кызмат өкүлдөрүнүн жумуш ордуна кайтып иштешин айтканы менен түшүндүргөн эле. Ал арыз жазып жумуштан кеткендигин, элди бөлүп жаруудан алыс болуу үчүн артка чегингенин билдирген. Бирок мен кечеки келген элдердин ар бир адамдын коопсуздугун, ошолордун өмүрлөрүн ушул эки ортодо чагылышы болбосун деп кече мен ошол жерден чыгып турдум. Бирок кечеки ушул жерде айтып келип, шаардык кеңештердин депутаттары мага недоверие көрсөткөнү ал мыйзамсыз. Учурда Ош шаарынын Борбордук аянтында тынчтык митинги уланууда. Аянтка боз үйлөр тигилип, Сарыбашевдин тарапкерлери колдоого алышкан. Ал эми шаардык кеңештин депутаттары кабыл алган кечээ күнкү чечими мыйзамсыз деген пикирлерин тургундар билдиришет. Мыйзам жолу менен өз кызматын аткара берсин деген ойдо турабыз. Аны азыркы барган кайра барып отурган орду мыйзамдуу болду. Сарыбашевдин кайта келүүсү бул эң туура болду деп эсептейм. Себеби Сарыбашевдин ушунча мэр болуп иштеп турган убакыттагы жасаган иштерин эл көрүп турат да. Эл тараза. Мына жерде элди аралап жүрөбүз. Бир дагы адам Сарыбашевдин кайтып келгенине туура эмес деген адамды мен укпадым. Ушу аралап жүрүпчү. Себеби Сарыбашев ушу элге кызмат кылып эң чоң деңгээлде кызмат кылды. Эми жасаган иштерин эл көрүп турат. Уюштурулуп жаткан митинг тынчтык жолу менен өтүүсүнө тилек кылган Ош шаардык аялдар кеңешинин мүчөлөрү өз ыктыярлары менен аянтка чогулушкан. Алар Талайбек Сарыбашевдин аткарып жаткан жумушун колдоого алышаарын билдиришет. Мындан сырткары анын кайтып келүүсү мыйзамдуу экенин айтышат. Аялдардын атынан келип бул жерде Сарыбашев Талайбек Насырбаевичтин кайра мэр болуусун колдоп, кайра мэр болду. Биз бул нерсеге абдан туура карайбыз. Себеби дегенде эл үчүн, шаар үчүн күйүп иштеген адам кайра иштеш керек. Эгерде биздин наразычылыгыбыз болуп, шаарга туура эмес иш кылып атканда, биз шаардын эли мынтип чыкмак эмеспиз да. Мен аял башым менен эч качан мындай тоз тополоңдорго мурда аралашчу эмес элем. Кече өз ыктыярым менен келип, бул жерде аялдарды үндөдүм. Себеби дегенде биздин шаарда көп жакшы иштер жасалып атат. Ушул темпте кете турган болсо, биздин шаардын жашоосу жакшы оңолот да. Талайбек Сарыбашев негизги максаты туруктуулукту жана элдин ынтымагын сактоо экендигин айткан. Ал эми шаардык депутаттардын 31 колдогон чечимдин кабыл алынышы мыйзамсыз жол менен жүргөнүн Ош мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Мэриянын позициясы азыр туруктуулукту сактоо болуп атат. Ар ким келип эле мэр болом деген болсо, шайлоого барып мэр болсун. Ошондой.
азыр мыйзамды сакташ керек. Мыйзамсыз деп алардын кандай шайлаганын биз билебиз. Эгер журналисттер ачык болгон болсо иликтеп көрүш керек. Бюллетень кандай даярдалды? Ооба, жок деген 2 графа болуш керек эле. Бир эле графа макул деген каршылыгы. Ошондой жабыктары бар, эми ол чыгат бир күнчү. Эми алар дагы буйрукту аткарышты. Бүгүн уже депутаттар келатат, эмнеге келатат билбейм азыр. Мыйзамда шаардык депутаттардын мэрге карата ишеним көрсөтпөөгө укугу так көрсөтүлгөн. Бирок анда процедуралык талаптар аткарылуусу шарт. Анда премьер-министр токтом чыгарууга тийиш экени белгиленген. Ал эми кайсы гана кызмат болбосун укуктук багыттагы иште жүргүзүлүүсү шарт экендигин айтышат. Ооба, бул жерде шаардын мэринге ишеним көрсөтпөөгө жергиликтүү кеңештин ыйгарым укугу бар. Бирок ал жерде процедуралык талаптар аткарылыш керек. Бул деген мэрге ишеним көрсөтпөгөндө, депутаттар 3/2 бөлүгү ишеним көрсөтпөгөндө, ошол ишеним көрсөтпөө менен макул болсо, ошого ылайык Кыргыз Республикасынын премьер-министри тиешелүү буйрук чыгарыш керек. Бүгүнкү күндө андай буйрук жок болуш керек. Ар бир революция болгондо, революциядан кийин постреволюционный жагдай деп коет, ушундай нерселер бул табигый көрүнүш. Бирок кандай болгон учурда дагы эртең мэр болобу, премьер-министр болобу, же бир айыл өкмөттүн башчысы болобу, же мамлекеттик ишкананын башчысы болобу, алар укуктук талаага түшүш керек. Андай болбосо ал легитимдүүлүк маселеси ачык бойдон кала берет. Айта кетсек, Ош шаарынын мэринин кызмат орду 6 октябрда талашка түшкөн. Учурда Таалайбек Сарыбашев кызмат ордуна кайтып иш процессин улантууда. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нуршамбаев, Нурньюз. Талас шаарында Марат Мураталиевди колдоо митинг өтүп, ал кайрадан өкмөттүн Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына кайтып келди. Бул тууралуу Марат Мураталиев өзү ырастап, ушундай кырдаалда элге кызмат кылуу керектигин айтат. Ал өз сөзүндө башаламандык башталгандан кийин 6 октябрда белгисиз адамдар келишип, мэрияны бошотууну талап кылышкан. Мындан улам тынч эле чыгып кеткем, арыз жазган эмесмин. Элге рахмат, мени келишимди талап кылып, тынчтык митингге чыгышты. Ушундай кырдаалда элге кызмат кылыш керек. Жаңы өкмөт түзүлгөн чейин ишибизди кадимкидей эле уланта беребиз деди ал. Айта кетсек, буга чейин Талас облусунун башчысы Марат Мураталиев өз каалоосу менен отставкага кеткени белгилүү болгон. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов мэрлик кызматка баруу ниети жок экенин билдирди. Ал бүгүн кала башчысы Таалайбек Сарыбашевдин кабинетинде журналисттерге интервью берди. Анда ал шаардагы кырдаалды турукташтыруу үчүн азыркы мэрге көмөктөшүп жатканын, эч бир кызматка барбай турганын билдирди. Мырзахматов Туркияда чарбалык иштер менен алектенип жүргөнүн, кайра кете турганын белгиледи. Эске салсак, Мырзахматов Бишкекте эл Ак үйдү басып алгандан кийин 7 октябрга караган түнү Ошко учуп келген. Ал мэрлик кызматка кайра отурары боюнча кептер тараган. Мелис Мырзахматов 2014 жылдын ноябрында шаарды аралап өтчү Асма көпүрөнү салууда коррупциялык иштерге барган деп айыпталып издөө жарыяланган. Бирок бул убакытта ал өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кийин 2015 жылдын июль айында 7 жылга сыртынан кесилген. Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн мен бардыгын менен. Атамбаев чакырса аны менен жок. Текебаев чакырса аны менен жок. Ким болбосун жолугуп сүйлөшөм. Мына азыр Мадумаров чалган экен, үлгүрбөй калдык, намазга кирип кеттир. Аны менен да сүйлөшөм. Бабанов менен да сүйлөшөм. Бардыгы менен сүйлөшөм. Азыр мына көрүп атасыздар. Мен анализ кылсам 20 адам мэр болом деп. 20 адам. Мына бизде да башталды. Райондорду басып алып башталды. Туурабы? Ошол жигиттерибиз эгер ушундай акыйкат болсо, аларды ошол басылып жаткан региондор чагылдырыш керек. Андай болбойт, бир тараптуу. Бир тараптуу. Мен ушул жерден айтып коеюн, бардыгыңыздар, угуп алыңыздар. Мен мага бир кандай бир кресло, мансап, эртең бир шайлоого катыша коеюн деген оюм жок. Мени чакырышты. Келиңиз ушу стабилдүүлүктү кармаңыздар. Мен ошондуктан Матраимов могул жерде отурду, мен могул жерде отурдум. Бекинип, качып, бир жашыруум эмес. Асылбек Шариповичтин офисине бардым. Ой, кандай бар? Мен бардыгын пикирин угушум керек. Угушум керек. Алмаз Шарчан салам десе, сүйлөшөм. Сүйлөшөм. Себеби могу түзүлгөн кырдаалдан, хаостон чыгыш керек болууда. Мен ар кандай маалыматтарды алып атам. Айланайын туугандар. Ушуну туура түшүнүңүздөр.
Мен жашыруун кайсы бир жерде бекинип жасабай атам. Саясий кризис чечүү үчүн саясатчылар, партия лидерлери куйтулугун токтотуш керек. Куйтулугун токтотуш керек. Эл далда эки сүйлөбөш керек. Президент Сооронбай Жээнбековдун кезектеги видео кайрылуусу жарыяланды. Президенттин расмий сайтында жарыяланган кайрылуунун текстинде Жээнбеков кризисти чечүү үчүн саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтүп жатканын билдирген. Ошону менен катар саясий туңгуюктан өлкөнү алып чыгуу үчүн ушул расмий документтер зарыл экенин жана саясий күчтөрдөн кадам күтүп жатканын кошумчалаган. Урматтуу мекендештерим, айрым саясий күчтөрдүн аракеттерине улам өлкөбүз азыркы саясий туңгуюкка кептелгенине мына 3 күн болду. Бардык кыргызстандыктардын жүрөгү ооруп турат. Бул кырдаалдын чечилишин менден талап кылып жатканыңарды толук түшүнөм. Президент катары ушул абалдан тезирээк чыгууга багытталган күч аракетинде болушунча жумшоодомун. Ушул максатта ар кыл саясий тараптар менен жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатам. Урматтуу саясий күчтөрдүн жетекчилери азыркы саясий туңгуй абалдан чыгуу үчүн менден президент катары талап кылуучу кадамдарга даяр экенимди дагы бир ирет билдирем. Бирок кырдаалды жөнгө салуу милдетин алам деген тараптардан сүйлөшүү үчүн бирдиктүү аянтча сунуштар керек. Азыр болуп жаткан кызмат алмашууларды легитимдештирүү зарыл. Ал үчүн тийиштүү жарлыктарга кол коюшум керек. Саясий туңгуюктан өлкөнү алып чыгуу үчүн ушул расмий документтер зарыл. Урматтуу мекендештерим, сиздердин сабырдуулугуңуздарга таазим этем. Ошону менен катар саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтөм. Жараткан өзү жар болуп, элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков импичмент маселесин жогорку кеңештин төрагасы Мыктыбек Абдылдаев менен талкуулады. Бул тууралуу мамлекеттик башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Телефон аркылуу сүйлөшүү президент тараптан демилгеленген жана анда өлкөдөгү соңку саясий кырдаал талкууланган. Анда төрага азыркы убакытта жогорку кеңеш абалды турукташтыруу жана мыйзамдык талаага кайтып келүү боюнча бардык колдон келген аракеттерди жасап жатканын, ошондой эле депутаттар тарабынан абалдан чыгуунун бир катар жолдору сунушталганын белгиледи. Ошону менен катар айрым эл өкүлдөрү тарабынан президентти кызматтан четтетүү процедурасы башталгандыгын эскертти. Муктыбек Абдылдаев президентке кабыл ала турган чечимдер канчалык оор болбосун, ушул күндөрү түзүлгөн кырдаалдан чукул арада чыгуунун жолдорун ыкчам түрдө кароосу керек экенин белгиледи. Эске салсак, кечээ 7 октябрда жогорку кеңеш депутаттарынын өлкөдөгү абал жана президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо мүмкүндүгү талкууланган жолугушуусу үзгүлтүккө учураган. Сиздер Нур Ньюс программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө төмөнкү кабарларды толук баяндайбыз. Биз менен болуңуздар. Жогорку кызматтагы атка минерлерди чет өлкөгө чыгарбоо боюнча тапшырма берилди. 6 октябрдын түнү камактан чыгарылган саясатчыларга байланышкан маселе качан каралат? Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Курсан Асанов буга жооп берди. БШК жогорку кеңештин 7 чакырылышына депутаттарды кайра шайлоо мөөнөтүн 1 ай ичинде белгилейт. Бишкек шаарында эпидемиологиялык кырдаал татаалдашып жатат. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Кыргызстанда 8 октябрга карата коронавирус жана пневмония жуккан жаңы 245 учур катталып, 4 бейтап каза болду. Бразилияда COVID-19 инфекциясын жугузгандардын саны 5 миллиондон ашты.
Кыргызстандын чегара кызматына жогорку кызматтагы атка минерлерди чет өлкөгө чыгарбоо боюнча тапшырма берилди. Бул тууралуу аталган ведомстводан кабарлашты. Маалыматта чегара кызматына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү органдар тарабынан бир катар жактарга өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүсүнө тыюу салуу боюнча тапшырма берилгендиги айтылган. Айта кетсек, буга чейин Коопсуздук кеңешинин жетекчисинин орун басары Өмүрбек Субаналиев Кыргызстан чегарасын жапкандыгын жана күч түзүмдөрү абалды көзөмөлгө алганын айткан. Ички иштер министринин милдетин убактылуу аткаруучу Курсан Асанов бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Анда Асанов журналисттерден учурда Кашкар Жунушалиев кайда деген суроосуна Кашкар Жунушалиев азыр жок, ал качып кеткен. Мен анын кайда экенин билбейм. Митингден башталгандан кийин качып кеткен. Ал эми анын орун басарлары иштеп жатат. Алардын экөө ооруп калган. Кечээ алар жумушка чыгышты, деди ал. 6 октябрдын түнүндө камактан чыгарылган саясатчыларга байланышкан маселе жаңы өкмөт курамы аныкталгандан кийин чечилет. Бул тууралуу ички иштер министринин милдетин аткарып жаткан Курсан Асанов маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле азыркы тапта абал кооптуу экенин белгилеп, жогорку кеңеш чогулуп, абалдан чыгуунун мыйзамдуу жолдору каралышы зарылдыгын билдирди. Баягы ар бир учурда кандай неме болот. 2010да да ошондой көрүнүштөр болгон да билесиздер. Бул учурда ошондой болду. Мыйзамдуу талаага келгенден кийин мыйзам негизинде баардыгы чечилиш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды кайра шайлоо мөөнөтүн 1 ай ичинде белгилейт. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Анын айтуусунда кайра шайлоого 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга себепкер болгон партиялар катыштырылбайт. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга кайсы партиялар себепкер болгону БШК тарабынан иликтенет. Ыктыярчылар менен чогуу соц тармактарга жарыяланган шайлоо күнү болгон бардык мыйзам бузуулар тууралуу фактыларды чогулттук. Андан тышкары БШКга түшкөн арыздар бар. Ички иштер министрлигине, башка прокуратурага түшкөн даттануулар бар. Ошолордун ар бири каралышы керек. Карап, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга себепкер болгон партияларды аныктайбыз. Бул партияларга шайлоо күрөөсү да кайтарылып берилбейт, деди БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Бразилияда COVID-19 инфекциясын жугузгандардын саны 5 миллиондон ашты. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирустан дарылануусуна $100,000 ашык каражат корогону айтылды. Химия боюнча Нобель сыйлыгы 2 илимпоз айга ыйгарылды. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Джон Хопкинс университети тараткан маалыматка ылайык Бразилияда коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 5 миллиондон ашты. 8 октябрга карата Бразилияда COVID-19 инфекциясын жугузгандардын саны 5,694,000 жетти. Мунун ичинен 148,200 адам көз жумду. Бразилия вирусту жугузуп алгандардын саны боюнча 3-орунда, каза болгондордун саны боюнча АКШдан кийинки 2-орунда турат. АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирустан айыгып дарылануусуна $100,000 ашык каражат короткону айтылды. Бул тууралуу Нью-Йорк Таймс гезити жазып чыкты. Трамп тик учак менен келип, кайра тик учак менен кетти. Ал көп ирет коронавируска карата тесттен өтүп, кычкылтек, стероидтер жана эксперименталдык антителолорду алган. Эгерде президенттен башка адам болгондо $100,000 кыйла көп чыгым тартмак, деп жазган гезит. Басылма тик учактын келип кеткени эле $40,000 чыгаша турарын белгилейт. Трамп ооруканадан дүйшөмбү күнү чыгарылган. Дарыгерлер Трампта коронавирустун симптомдору жок экендигин белгилешкен. АКШда шаршембиде кечинде вице-президенттикке талапкерлер республикачы Майк Пенс менен демократ Камала Харристин теледебаты өттү. Солт-Лейк-Ситиде уюштурулган дебатта талапкерлер коронавирус пандемиясына каршы чаралардан баштап тышкы саясат, экономиканын абалына чейинки маселелерди талкуулашты. Телетаймаш пандемия маалындагы кабыл алынган чаралардан башталып, Камала Харрис Трамптын бийлигинин бул багыттагы саясатын кескин сынга алды. Ал учурдагы Ак үйдүн аракетин Америка өкмөтүнүн эң ири утушу деп атап, акыркы кырдаал Трамптын кайра президенттикке шайлоонун мүмкүнчүлүгүнөн ажыратканын белгиледи.
Майк Пенс болсо АКШ бийлигинин пандемия учурундагы аракеттерин колдоп, илдет жайыла баштаган алгачкы күндөн тартып, Кытайдан АКШга адамдардын киришине тыюу салынганын эске салды. Дебатта Харрис менен Пенс көп кайым айтышкан жок. Пандемияга байланыштуу эки талапкер 4 метрлик аралыкты сактап, ортосуна айнектен такта коюлду. Химия боюнча Нобель сыйлыгы 2 илимпоз аялга ыйгарылды. Франциялык окумуштуу Эммануэл Шарпантье менен америкалык Дженнифер Дудна бул абройлуу сыйлыкка геномду редакциялаганы үчүн татыды. Окумуштуулар геном аркылуу тирүү организмден ДНКсына таамай өзгөртүү киргизе алышкан. Адам денесинде триллиондогон клетка бар, анын ар биринде генетикалык код камтылган спираль бар. Эммануэл Шарпантье менен Дженнифер Дудна бул спиралдан керектүү маалыматтарды кесип алуу ыкмасын ойлоп табышкан. Бул генетикалык жабдык баарыбызга таасир тийгизе ала турган чоң күчкө ээ. Бул фундаменталдык илимде революция гана жаратпастан дарылоонун жаңы ыкмаларын алып келет, деди химия боюнча Нобель комитетинин төрагасы Клас Густавсон. Нобель сыйлыгы дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошкон инсандарга 1901-жылдан бери тапшырылып келатат. Кыргызстанда 8 октябрга карата коронавирус жана пневмония жуккан 245 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын маалыматына караганда, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 48.342 адамга жетти. Сутка ичинде катталган жаңы учурлар Бишкек 77, Ош 13, Чүй облусу 17, Ош облусу 62, Талас облусу 3, Нарын облусу 2, Ысык көл облусу 8, Жалал Абад облусу 44, Баткен облусу 19. Ал эми акыркы суткада 4 жаран коронавирустан каза болду. Тактап айтканда Бишкекте 1, Ош облусунда 1 жана Баткен облусунда 2 жаран илдеттен көз жумду. Азыркы тапта Бишкек шаарында эпидемиологиялык кырдаал татаалдашып кетчүдөй болуп турат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында өткөн суткада Бишкекте коронавирустун 77 жаңы учуру катталган. Мындай көрсөткүч 13 августтан бери болуу элек болчу. Ал өз сөзүндө өлкөдөгү башаламандыктын кесепетинен илдет жайылып кетүү коркунучунда турганын билдирди. Өлкөдөгү кырдаалдан улам айрымдар облустардан шаарга келип, кайра айылга кетүүдө. Мындан улам оорунун тарап кетиши санитардык талаптар сакталган жок. Суукта түштү, суук тийсе эле башка оорулар козгойт. Мындан улам бардык жарандарды санитардык талаптарды аралыкты сактоого зарылдык жок болсо, көчөгө чыкпоого чакырам, деди министр. Өкмөттүн курамынын бүгүнкү жыйынында вице-премьер-министр Эркен Асрандиев бийлик эл алдындагы социалдык жоопкерчиликти толук аткарышы керек экенин айтты. Мамлекеттик органдардын иши штаттык режимде уланып, кышкы жылуулук сезонуна байланыштуу иштер үзгүлтүккө учурабаш үчүн болгон аракет жасалары айтылды. Ошону менен катар пенсия жөлөк пулдар малында берилери, жугуштуу оорулардын алдын алуу иштерине даярдыктар жыйында талкууланды. Азырынча биздеги кабарлар мына ушулар болду. Биздин жаңылыктарды интернеттеги баракчалардан да көрүп турууну унутпаңыз. Даректерди экрандан көрүп турасыз. Амандыкта учурашалы, саламатта болуңуз.